26 bölüm. Darvazaçılardın bölüştürülüşü. Koraq tukumundan, Asap uğuldarından Koraqtın uğulu Meşelemiya. Meşelemiya'nın uğuldarı Tunu Zahariya, ikincisi Cediyayel, üçüncüsü Zebadiya, dördüncüsü Catniyel, beşincisi Elam, altıncısı Johanan, yedincisi Elionay. Obed Edom'dun uğuldarı Tunu Şemaya, ikincisi Ceyozabat, üçüncüsü Caah, dördüncüsü Sakar, beşincisi Natanael, altıncısı Amiyel, yedincisi İsahar, sekizincisi Peyultay, antkeni ağa Kuday batasın bergen. Anın uğulu Şemayadan da öz urusuna başçılık kılgan uğulдар törülgün. Alar güçlü adamlar bolgon. Şemayanın uğuldarı Otni, Repayel, Obed jana Elzabat. Anın bir tuğanları Eliyu menen Simakiya güçlü adamlar. Bulardan bari Obed Edom'dun uğuldarından bolgon. Alardın uğuldarı jana bir tuğanları tırışacak, kızmatka jöndömdü adamlar ele. Obed Edom'dun tukumu 62 adam. Meşelemiya'nın jöndömdü uğuldarı menen bir tuğanları 18 adam. Merari'nin uğuldarının biri Hosa'nın uğuldarı Şimri başçısı. Altın uğulu bolbosa da atası anı başçı kılıp koygon. İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tebaliya, dördüncüsü Zahariya. Hosa'nın uğuldarı menen bir tuğanları 13. Teңир үйүндө кызмат кылуу үчүн бир туугандары сыяктуу эле жөндөмдүү дарбазачылардын башчы болуп бөлүнүшү мына ушундай. Алар өз уруулары боюнча ар бир дарбаза үчүн улуу кичүү дебей өкчөмө таш ыргытышты. Өкчөмө ташты ыргытканда Шелемияга чыгыш тарап түштү. Анын уулу акылман кеңешчи Захарияга түндүк тарап түштү. Обед Эдомго түштүк тарап, анын уулдарына кампанын капкасын кайтаруу түштү. Шупим менен Хосага батыш тарап жана жол өр тарткан жердеги Шалехет дарбазасы, эки күзөтчү бетме-бет турган жерди кайтаруу түштү. Чыгыш тарапка 6дан леби, түндүк тарапка 4төн, түштүк тарапка 4төн, кампанын алдына 2ден, батыш тарабынан короого кире турган жолго 4төн, короонун өзүнө 2ден. Корак уулдары менен Мерари уулдарынан бөлүнгөн дарбазачылар ушулар. Алардын бир туугандары лебилер болсо Кудайдын үйүндөгү казынаны жана Кудайга арналган буюмдар сакталуучу казынаны кайтарышты. Гейршуни уулу Ладандын уулдарынан Жехиел, ал Ладан уруусунун уруу башчысы эле. Жехиелдин уулдары Зейтам жана анын бир тууганы Жоел Кудайдын үйүндөгү казынаны кайтарышты. Алар менен бирге Амрамдын, Житсардын, Хеброндун жана Узиелдин уруулары турду. Мусанын уулу Гейршомдун уулу Шебуел казына кайтаруучулардын башчысы болду. Шебуелдин бир тууганы Элиезер, Элиезердин уулу Рехабия, Рехабиянын уулу Ишая, Ишаянын уулу Жорам, Жорамдын уулу Зихри, Зихринин уулу Шеламит. Шеламит жана анын бир туугандары Кудайга арналган буюмдар сакталуучу казынаны кайтарышкан. Ал буюмдарды дөөт падыша, уруу башчылар, миң башчылар, 100 башчылар жана аскер башчылар Кудайга арнашкан. Алар Теңир үйүнө керектөө үчүн чаап алгандарынан, олжолоп алгандарынан Кудайга арнап турушкан. Шемуэл пайгамбар эмнени арнаса, ошонун баары Киштин уулу Шабулдун, Нейирдин уулу Абенердин, Серуянын уулу Жояптын арнагандарынын баардыгы Шеламит менен анын бир туугандарынын колунда болгон. Житсар уруусунан Кенания менен анын уулдары ысрайылдыктардын тышкы иштерин тейлеген катчылар жана башкаруучулар болуп дайындалышты. Хеброн уруусунан Хашабия жана анын бир туугандары 1700 эржүрөк адамдар падышанын кызматтарында, Теңирдин ар кандай иштеринде, Иордандын берки тарабында батышты карай жайгашкан бүт Исраилди кайтарып турушту. Хеброн уруусунда уруулары менен укум тукумун башкарып, Хеброн урууларына башчы болуп Жерия турду. Дөөттүн бийлигинин 40-жылында алар санакка киришти. Алардын арасынан Гилаттык Жазерден баатыр адамдар чыкты. Анын бир туугандарынан жөндөмдүү 2700 адамы уруу башчы болду. Аларды Дөөт Рубейндин, Гаттын уруусуна жана Менашенин жарым уруусуна башчы кылып, Кудайдын баардык иштери менен падышанын баардык иштерин башкартып койгон. 27 бөлүм. Бул Исраил уулдарынын жылдын баардык айында ар ай сайын келип кетип турган, падышанын баардык иштеринде бөлүм боюнча кызмат кылган уруу башчылардын, миң башчылардын, 100 башчылардын жана иш башкаруучулардын саны. Ар бир бөлүмдө алар 24 миңден болгон. Биринчи ай үчүн биринчи бөлүмдө Забдиелдин уулу Жошабам башчылык кылган. Анын бөлүмүндө 24 миң адам болгон. Ал Перестин уулдарынан болгон. Ал биринчи айда баардык аскер башчылардын үстүнөн башчы болгон. Экинчи айда бөлүмдүн үстүнөн Акояктык Додай башчылык кылган. Анын бөлүмүндө Миклот төрөдө болгон. Бөлүмдө 24 миң киши бар эле.
3 ay үчүн 3 аскер башчы Жояттын ыйык кызмат кылуучунун уулу Беная болду. Анын бөлүмүндө 24 000 киши болгон. Бул Беная 30 эржирөк жоокердин бири. Алардын башчысы. Анын бөлүмүндө өз уулу Амизабат бар болчу. 4 ай үчүн 4-чүсү Жояптын бир тууганы Асаел болду. Андан кийин анын уулу Зебадия. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 5 ай үчүн 5-чиси Жизрахиялык Шамут төрө болду. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 6 ай үчүн 6-чысы Текоялык Икештин уулу Ира болду. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 7 ай үчүн 7-чиси Пелондук Хелес болду. Ал Эпрайымдын уулдарынан эле. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 8 ай үчүн 8-чиси Зерак уруусунан Хушалык Сипхай болду. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 9 ай үчүн 9-чүсү Бенжамин уулдарынан Анатоттук Абиезер болду. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 10 ай үчүн 10-чүсү Зерак уруусунан Нетопалык Марай болду. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 11 ай үчүн 11-чиси Эпрайым уулдарынан Пиратондук Беная болду. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. 12 ай үчүн 12-чиси Отниелдин уруусунан Нетопалык Хелдай болду. Анын бөлүмүндө 24 000 адам болгон. Ал эми Исраил урууларына коюлган башчылар: Рубейнге Зихринин уулу Элезер, Шумонго Маханын уулу Шепатия, Лебиге Кемуэлдин уулу Хашабия, Арунга Садок, Жүйүткө Дөөттүн бир туугандарынан Элиеп, Исахарга Михаэлдин уулу Омри, Забулунга Обадиянын уулу Жишмая, Напталыга Азриэлдин уулу Жеримот, Эпрайым уулдарына Азазиянын уулу Ошия, Менашенин жарым уруусуна Педая уулу Жоэл, Гилаттагы Менашенин жарым уруусуна Захариянын уулу Идо, Бенжаминге Абенердин уулу Жаасиел, Данга Жерохамдын уулу Азариэл болду. Булар Исраил урууларынын жол башчылары эле. 20 жаштагыларды жана андан төмөнкүлөрдү дөөт санакка киргизген жок. Анткени Теңир Исраил тукумун асмандагы жылдыздардай көбөйтөм деп айткан. Серуянын уулу Жояп эсептей баштады, бирок бүтпөй калды. Бул санак үчүн Кудай Исраилга каарданды. Бул санак дөөт падышанын тарыхына кирген жок. Падышанын казналарынын үстүнөн Адиэл уулу Азмабет коюлду. Ал эми талаадагы, шаардагы, айыл-кыштактардагы, мунаралардагы кампаларга Узиянын уулу Жонатан коюлду. Талаада иштегендердин үстүнөн дыйканчылыкка Хелуптун уулу Эзри, жүзүмзарларга Рамалык Шимей, жүзүмзарлардагы шарап сакталуучу кампалардын үстүнөн Шепамдык Забди, өрөөндөгү Зайтун жана анжыр бактарына Гедейралык Баал-Канан, өсүмдүк майлар сакталуучу кампаларга Жааш, Шарон жайытындагы бодомалга Шарондук Шитрай, өрөөндөгү малга Адлайдын уулу Шапат, төөлөргө Исмаил тукумунан Обил, эшектерге Мейрондук Жехдея, майда малга Агрылык Жазис жоопкерчиликтүү эле. Булардын баары Дөөт падышанын мал мүлкүнө жооптуу адамдар. Дөөттүн агасынын баласы Жонатан даанышман адам болгондуктан анын кеңешчиси жана катчысы болду. Хахмоминин уулу Жехиел падышанын уулдарына көзөмөлчү болду. Акитопел падышанын кеңешчиси болду. Архилик Хушай падышанын жан досу болду. Акитопелден кийин Бенаянын уулу Жоят жана Абиятар кеңешчи болду. Ал эми Жояп падышанын аскер башчысы болду. Ыйык элчи Петрдин 2 каты. 1 бөлүм. Кудайыбыз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын адилеттиги аркылуу баалуу ишенимди биз сыяктуу эле кабыл алгандарга Иса Машаяктын кулу жана элчиси Шимон Петрден салам. Кудайды жана Теңирибиз Исаны таанып билүү аркылуу Кудай силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилен Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Буга биз аны таанып билүү аркылуу ээ болдук. Силер бул дүйнөдө үстөмдүк кылган жаман кумарлардан алыстап, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн анын даңкы жана жеткилеңдиги аркылуу бизге кымбат баалуу жана улуу убадалар берилген. Ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктө өзүн-өзү токтото билүүнү, өзүн-өзү токтото билүүдө чыдамкайлыкты, чыдамкайлыкта такыбаалыкты, такыбаалыкта бир туугандык сүйүүдө бардык адамдарга болгон сүйүүнү көрсөткүлө. Эгерде бул сапаттар силерде бар болсо жана өсүп жатса, анда силер биздин Теңирибиз Иса Машаякты таанып билүү жолунда ийгиликсиз жана жемишсиз калбайсыңар. Ал эми бул сапаттар кимде жок болсо, ал сокур,
Көзүн жумуп алган, өзүнүн мурунку күнөөлөрүнөн тазаланганын унутуп койгон. Мына ошондуктан бир туугандар, чакырылганыңарды жана тандалгандыгыңарды уламдан улам бекемдөөгө аракеттенгиле. Анткени ушундай кылсаңар эч качан мүдүрүлбөйсүңөр. Ошентип силерге биздин Теңирибиз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын түбөлүк падышачылыгынын эшиги кенен ачылат. Силер муну билсеңер да, чыныгы чындык менен бекемделсеңер да, бул жөнүндө силердин эсиңерге салып турууну эч качан токтотпойм. Көзүм тирүү турганда эсиңерге салуу менен силерди ойготуп турууну туура таптым. Анткени жакында көз жумарымды билем. Теңирибиз Иса Машаяк муну мага өзү билдирген. Силер муну менин көзүм өтүп кеткенден кийин да эсиңерден чыгарбашыңар үчүн аракет кыламын. Анткени Теңирибиз Иса Машаяктын күчү жана анын келиши жөнүндө силерге куулук менен ойдон чыгарылган тамсилдерге негизденип айткан эмеспиз. Биз анын улуулугун өз көзүбүз менен көргөнбүз. Себеби Машаяк даңктуу улуу Кудайдын "Бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын" деген үнүн укканда, Кудай Ата аны урмат сыйга жана даңкка бөлөгөн. Асмандан келген ошол үндү биз да укканбыз, анткени ыйык тоодо аны менен бирге болгонбуз. Андан сырткары бизде эң туура айтылган пайгамбарчылык бар. Таң агарып, таңкы жылдыз жүрөгүңөрдө чыкканга чейин караңгыда жарык чачкан чырактай болгон ушул пайгамбарчылыктарга кайрылып туура кылып жатасыңар. Баарынан мурда ыйык жазуудагы бир да пайгамбарчылыкты эч ким өзүнөн өзү айтпагандыгын билишиңер керек. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес, аны Кудайдын ыйык адамдары, ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. 4-чү бөлүм. Акыркы күндөрдө мындай болот. Теңир үйү турган тоолордун башына коюлат. Ал адырлардан жогору көтөрүлөт, элдер ага агылып келишет. Көп элдер келип, келгиле Теңирдин тоосуна чыгып, Жакыптын Кудайынын үйүнө кирели. Ал бизге өзүнүн жолдорун үйрөтөт, ошондо биз анын жолдору менен жүрөбүз. Анткени Сиондон мыйзам чыгат, Иерусалимден Теңирдин сөзү чыгат дешет. Ал көп элдерди соттойт. Алыскы өлкөлөрдөгү көптөгөн уруулардын айыбын ашкере кылат. Кылычтарын соко кылып, найзаларын орок кылып, кайра согуп иштеп чыгышат. Бир элге кылыч көтөрбөйт, ошондон кийин согушууга үйрөнүшпөйт. Тескерисинче ар бири өзүнүн жүзүм сабагы менен анжыр дарагынын түбүндө олтурат. Аларды эч ким коркутпайт, анткени муну Себайот Теңир өзү айтты. Анткени баардык элдер ар бири өз Кудайынын аты үчүн жашайт. Биз болсо кылымдар бою өзүбүздүн Кудай Теңирибиздин аты үчүн жашайбыз. Ошол күнү дейт Теңир, аксагандарды чогултам, куулуп кеткендерди, өзүм кимдин башына алаамат түшүрсөм, ошолорду чогултам. Аксагандарды калдык кылам, алыска чачырап кеткендерди күчтүү эл кылам. Теңир Сион тоосунда азыр жана түбөлүккө алардын үстүнөн падышачылык кылат. Сен болсо Үйүр мунарасы, Сион кызынын адыры, сага мурунку бийлигин кайрылып келет. Иерусалим кыздарына падышачылык кайра келет. Эмнеге сен азыр ушунчалык катуу өкүрүп жатасың? Эмне сенин падышаң жокпу? Төрөп жаткан аялга окшоп эмне кыйналып жатасың? Эмне кеңештиңден айрылып калдыңбы? Сион кызы, төрөп жаткан аялга окшоп азап тарт, кыйнал, анткени сен эми шаардан чыгасың, талаада жашайсың. Бабылга чейин жетесиң. Ошол жерде куткарыласың, ошол жерде Теңир сени душмандарыңдын колунан куткарат. Ал булгансын, Сиондун кыйроосун көзүбүз көрсө экен деген көптөгөн элдер азыр сага каршы чогулушту. Бирок алар Теңирдин ойлорун билишпейт, анын кеңешин түшүнүшпөйт, анткени Теңир аларды кырмандагы боолордой кылып чогултту. Сион кызы, тур, кырман бастыр, анткени мен сенин мүйүзүңдү темирден, туяктарыңды жезден жасайм. Ошондо сен көп элдерди талкалайсың. Алардын талап тоноп алгандарын Теңирге, алардын байлыгын бүт жер жүзүнүн эгедерине арнайсың. 13-чү бөлүм. Ошол учурда Исага бир нече адам келип, Пилат өлтүрткөн галилеялыктар тууралуу кабарлады. Алардын каны өздөрүнүн курмандыктарынын каны менен аралашып калган эле. Ошондо Иса аларга мындай деди: Силер бул галилеялыктарды башка баардык галилеялыктарга караганда көбүрөөк күнөөлүү болушкандыктан ушундай азап тартышты деп ойлоп жатасыңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, баардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Силоомдогу мунара кулаганда астында калган 18 киши Иерусалимдин башка баардык тургундарына караганда көбүрөөк айыптуу болушкан деп ойлойсуңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, баардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Анан Иса бул үлгү насаат аңгемени айтты. Бир кишинин жүзүн багында анжыр дарагы болот. Ал келип анда мөмө издеп таппай коет. Ошондо ал жүзүмчүгө: Мен 3 жылдан бери келип ушул анжыр дарактан мөмө издеп таба алган жокмун.
аны кыйып ташта, бекер эле жерди ээлеп турат дейт. Бирок жүзүмчү мындай деп жооп берет: кожоюн, быйылча аны кое тур, мен анын тегерегин казып кыктөгөйүн. Мүмкүн ал кийинки жылы мөмө берер. Эгерде бербесе кыйдырып саласың. Ишемби күнү Иса синагогалардын биринде элди окутуп жаткан. Ошол жерде 18 жылдан бери ичиндеги жиндин таасири менен ооруп жүргөн аял бар эле. Ал бүкүр болчу, боюн түз аялчы эмес. Иса аны көрүп жанына чакырып: "Аял, сен оорыңдан кутулдуң" деди да колун анын үстүнө койду. Ал ошол замат түзөлүп Кудайды даңктай баштады. Синагога башчысы Исанын ишемби күнү аялды айыктырганына кыжырданып элге: "Иш кылууга 6 күн бар го. Айыгууга ишемби күн эмес, ошол күндөрү келгиле" деди. Ошондо Теңир ага мындай деп жооп берди: "Эки жүздүүлөр, ишемби күнү эч кимиңер акырга байланып турган өгүзүңөрдү же эшегиңерди чечип сугарууга жетелеп барбайсыңарбы? Шайтан 18 жылдан бери байлап жүргөн Ибрайымдын ушул кызын ишемби күнү байлоодон бошотууга болбойбу?" Иса ушинтип айтканда ага каршы болгондордун баары уялып калышты. Бүт эл анын жасап жаткан баардык улуу иштерине кубанды. Анан Иса мындай деди: "Кудайдын падышачылыгы эмнеге окшош? Аны эмнеге окшоштурсам болот? Ал сарыгычыдан окшош. Бир адам аны өз бакчасына септи. Ал өсүп чыгып чоң дарак болду. Ошондо анын бутактарына канаттуу куштар уялашты." Иса дагы мындай деди: "Кудайдын падышачылыгын эмнеге окшоштурсам болот? Ал камыр ачыткыга окшош. Бир аял камыр ачытыш үчүн аны алып 3 ченем унга кошот." Иса шаарлар менен айыл кыштактарды аралап элди окутуп Иерусалимди карай бара жатты. Бирөө андан: "Теңир, чын эле куткарыла тургандар аз болобу?" деп сурады. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Силерге айтып коеюн, көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Үй ээси туруп эшикти бекиткенден кийин силер сыртта туруп алып эшикти каккылай баштайсыңар да: 'Теңир, Теңир, эшикти ач' деп айтасыңар. Бирок ал силерге силердин ким экениңерди, кайдан экениңерди билбейм" деп жооп берет. Ошондо силер: "Биз сени менен эле чогуу тамактанып жүрчүбүз, сен биздин көчөлөрүбүздө окутчусуң" деп айта баштайсыңар. Бирок ал: "Силердин кайдан экениңерди билбейм. Эй адилетсиздик кылуучулар, баарыңар менин жанымдан кеткиле" деп айтат. Силер Ибрайымды, Исхакты, Жакыпты жана баардык пайгамбарларды Кудайдын падышачылыгынан ал эми өзүңөрдүн тышка куулуп чыкканыңарды көргөнүңөрдө боздоп ыйлап кыйналып тиш кычыратасыңар. Ошондо чыгыш менен батыштан, түндүк менен түштүктөн адамдар келип Кудайдын падышачылыгындагы дасторконго отурушат. Ошентип биринчилер акыркы, акыркылар биринчи болушат. Ошол учурда кээ бир фарисейлер Исанын алдына келип: "Бул жерден кет, анткени Ирод сени өлтүргүсү келип жатат" дешти. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Силер ал түлкүгө барып айткыла: мен бүгүн эртең жиндерди кууп, оорлууларды айыктырып 3-чү күнү аяктайм. Бирок мен бүгүн, эртең жана бүрсү күнү жол жүрүшүм керек. Анткени пайгамбардын Иерусалимден башка жерде өлүшүнө жол берилбейт. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүрүп, өзүңө жиберилгендерди ташбаранга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым, бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айта турган убакыт келгенге чейин мени көрбөйсүң.